2 февралда болгон Бишкек жылуулук электр борборундагы жарылуунун очогу аныкталды. Өрт 14-буу казандын жанындагы көмүр майдалагычтан чыккан. Эми Кыргызстанда башталгыч класста окугандарга ысык тамак берүү үчүн ар бир окуучуга 7 сомдон эмес 14 сомдон акча каражаты бөлүнөт. Өкмөт колдоду. Кыргызстанда электрондук тамекиге толугу менен тыюу салуу сунушталууда. Мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Райым миллиондун жалпы баасы 35 миллионго жакын АКШ долларына бааланган кыймылсыз мүлкү мамлекеттин менчигине өткөрүлдү. Эми пенсиянын топтомо бөлүгүн турак жай алуу үчүн дагы колдонсоңуз болот. Өзгөртүлгөн мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Өзүн блогер деп эсептеген Батмакан Жолболдуева жана журналист Эрмек Аттокуров опузалап талап кылууга шектелип камакка алынды. Экөө тең акча алып жаткан жеринен колго түштү. Өтүп бара жаткан жумада мындан башка да кандай жаңылыктар жүз берди? Жума хроникасы кенен токтолсун. 5-февраль дүйшөмбү. 2-февралда болгон Бишкек жылуулук электр борборундагы жарылуунун очогу аныкталды. Өрт 14-буу казандын жанындагы көмүр майдалагычтан чыккан. Эми Кыргызстанда башталгыч класста окугандарга ысык тамак берүү үчүн ар бир окуучуга 7 сомдон эмес, 14 сомдон акча каражаты бөлүнөт. Өкмөт кол койду. Кыргызда бешик минүү салты барбы? Интернетте ырымдап бешик минген энелер талкууга калды. Сузак районунун Борбордук көчөсү кеңейтилип, 4 чийиндүү жол салынат. Ага ылайык 184 мыйзамсыз курулуштар сүрдүрүлөт. 6 февраль чейшембе. Кыргызстанда 2500дөн ашык бейтаптын бөйрөгүн акысыз алмаштыруу пландалып жатат. Президент Садыр Жапаров тапшырма берди. Жылуулук борборундагы кырсык мамлекеттин жана бийликтин кубаттуулугун сынады. Дос жана коңшулаш өлкөлөрдүн көмөгү президенттин тышкы саясаттагы аброюнун далили деп бааланууда. 14 күн уранда астында жаткан кош бойлуу келинди куткарышкан кыргыз жигиттери Туркиядагы зилзалага туура 1 жыл болду. Кыргызстанда электрондук тамекиге толугу менен тыюу салуу сунушталууда. Мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. 7 февраль шаршембе. Адам укугу сөз эркиндиги боюнча дүйнөлүк рейтингти дал ушул сөз эркиндигине жамынган бузукулар түзөт. Бул тууралуу мамлекет башчы Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде билдирди. Эл өкүлдөрү ЖЭБтеги жарылуу диверсия эмес, шалакылык деп баалап жатышат. Ал эми өкмөт жарылуунун себептерин аныктоо боюнча комиссия түздү. 1 айда жыйынтыгы чыгат. Баткен районунда кутурмага каршы чаралар күчөтүлдү. Кутуруп кеткен жапайы жырткыч Апкан айылында 3 адамды, 2 итти жана 1 уйду тиштеп алган. Кыргызстанда акыркы 5 жылда аялдардын жатын моюнчасынын шишиги жана эмчек рагы өрчүдө. Зыяндуу шишиктен каза болгондордун саны өсүүдө. 8 февраль бейшембе. Райым миллиондун жалпы баасы 34 миллион 810 миң 500 АКШ долларлык кыймылсыз мүлкү мамлекеттин менчигине өткөрүлдү. Саламаттык сактоо министрлиги бөйрөккө акысыз операция жасоо боюнча суроолорго жооп берүүчү дарыгерлердин телефондорун жарыялады. Эскини эпте биштеп жаткан дарыгерлер Баткен облустук ооруканасы бийликтин көңүл буруусуна муктаж. Эми пенсиянын топтомо бөлүгүн турак жай алуу үчүн дагы колдонсоңуз болот. Өзгөртүлгөн мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. 9 февраль жума. Аз акча салып, кыска убакытта байып кетсең болот деген интернет шылуундары президенттин атын жамынып элди алдап жатышат. Сак болуңуз. Өзүн блогер деп эсептеген Батмакан Жолдубаева жана журналист Эрмек Аттокуров опузалап талап кылууга шектелип камакка алынды. Экөө тең акча алып жаткан жерден колго түштү. Жалалабад шаарынын бюджети быйыл миллиард сомго жеткирилет. Бюджетти көтөрүү пландалып жатканы тууралуу кала башчысы жалпы жыйында ачыктады. Сузактын Багыш айыл өкмөтүндөгү аялдардын машыгуу залы көпчүлүктүн кызыгуусун арттырууда. Фитнес клубга кыз келиндер, апалар ден соолугун чыңдоо үчүн келишет.